Экинчи борбордун так ортосунда жайгашкан Сулайман тоонун ар тараптуу кооз көрүнүштөрү бүгүн ондогон сүрөтчүлөрдүн көзү менен чиймеленип, сүрөткө түшүрүлдү. Жаратман кыл калемгерлердин билдирүүсүндө касиеттүү тоону бир эле түрдө сүрөттөй дагы көптөгөн ачылыштарды кылса болот. Бул бир фрагментти бердим. Баягы мындай кетип жатканда экөө тиктешип турган тоо бар. Алмага ошол бир атын атап койдум. Титандардын беседасы маеги деп койдум. Великандар бири менен сүйлөшүп аткандай эле да. Мен ошонун образын бергизим келди, анан андай образдар көп бул жерде. Сулайман тоого арналган сүрөт көргөзмөсү биринчи жолу Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт музейинде уюштурулду. Көргөзмөгө жалпы 60тан ашуун сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлуп, келген конокторду кызыктырды. Азыр мына бүгүн бүтүн республика боюнча 60тан жогору сүрөттөр коюлган. Анан ушул бул деген сөз жаратман уулдардын, жаратман биздин мыктылуу сүрөтчүлөрдүн элге болгон руханий дөөлөтүн өстүрүүгө болгон шарт да. Ошон үчүн булардан жакшы эскерүү, жакшы кече, анан мыкты художниктер элдер менен байланышканга дагы ушул эң ыңгайлуу жол. Сулайман тоонун 100 түрдүү көрүнүшү аталышындагы сүрөт көргөзмөсү бүткүл дүйнөлүк музейлер күнүнө арналды. Максат өзгөчө тарыхы бар тоодогу кызыктуу көрүнүштөрдү, петроглифтерди сүрөт аркылуу туристтерге тааныштыруу. У нас сегодня наш музей. Бизде бүгүндөн тарта 21:00 чейин эшик ачык десем болот. Каалоочулар музейге келип бул жаңылык менен таанышып, руханий эс алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Коноктор искусство менен таанышып кетсе да болот. Бул Сулайман тоого арналган сүрөт көргөзмөсүн биз быйыл биринчи жолу уюштурдук. Анткени дүйнөгө белгилүү тообузду дагы да даңазалоо башкы максатыбыз. Сүрөт көргөзмөнүн алкагында балдар үчүн түрдүү мастер-класс, поэзия сынагы да камтылды. Көргөзмө күн бою улантылып, келген коноктор ар тараптуу руханий азык алып кетишти. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.